Активдүү сааттардын бири бул кечки убакыттагысы 6-дан саат 9-га чейин болот экен көптөрдүкү. Ошол кезде дагы өзүңүздүн кандайдыр бир ой жүгүртүш менен иштеген иштер менен элек болсоңуз болот экен. Балдарга дагы ошол эле кезде китеп окуп берсеңиз же кандайдыр бир үй тапшырмаларды чогуу жасаганда аларга ушул кез аябай жакшы жардам берет экен. Албетте кечинде жатарда балдарга телефонду бербегенге аракет жасаш керек. Анткени алар жанагындай ачык түстүүлөрдү көргөндө алардын мээси дагы алаксып калышат экен, уйкусу качып кетет экен. Анан түн уйкусу дагы бир аз тынч болбой калат экен. Эгер биз бала жатарда кандайдыр бир жомокторду айтып берсек, ошол эле жомокторду өзүбүз деле түзүп берсек болот да, ошо бала жөнүндө. Кандайдыр бир бала болуптур, ал мынча жашта экен, ал спорт менен машыкканды жакшы көрчү экен деп ошол эле өзүбүз балабыз жөнүндө жомокту айтып, анан ошол жомоктун аягын кандайдыр бир жакшы жолго буруп койсок, балабыздын кийинки жашоосуна да жакшы таасирин тийгизет экен, анан уйкусу дагы жакшы болот экен. Окумуштуулар изилдегендей, адамга бир күндө 6 сааттан 8 саатка чейин уйку керек экен. Ошол адам уктаганда биздин денебиз дагы, ички органдарыбыз дагы, мээбиз дагы сергиткен дагы, анан эмки күнгө дайынданып баштайт экен. Ал убактылар кечки саат 11-ден 3-кө чейин биз эгер уктасак, биздин денебиз көптөгөн күч кубат алат экен. Кичинекей балдардын, өспүрүмдөрдүн денеси өсөт экен ошол кезде.